Жума күндүн башкы окуялары улуттук биринчи каналдын түз эфиринде. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү берүүнүн мазмунуна токтололор. Президент Садыр Жапаров айрым аймактарда кошумча дем алыш күндөрүн белгилөөгө мүмкүндүк берген жарлыкка кол койду. Эксперименттик тартипте ишке ашырыла турган бул механизмдин тартиби, максаты жана кызматкерлердин эмгек акысына тийгизе турган таасири кандай? Эми этти 680 сомдон эле сатып аласыз. Айыл чарба министрлиги фермерлерден түз сатылган этти шаар тургундарына жеткирүү үчүн көчмө фуд-трактарды ишке киргизди. Манас аэропортундагы окуядан кийин TezJet авиакомпаниясынын лицензиясы жокко чыгарылды. Мындай чечимдин себептери аныкталган мыйзам бузуулар тууралуу кененирээк бүгүнкү программада. Ысык көлдүн акваториясында жүргүзүлгөн рейдтин жүрүшүндө көл түбүнөн 1800 метр мыйзамсыз балык уулоочу тор чыгарылды. Экологдор мындай торлор балык ресурстарына гана эмес, көлдүн жалпы экосистемасына да олуттуу зыян келтирерин белгилеп, рейдтер мындан ары да уланаарын билдиришти. Кыйналып атам, мына жашагым келип атат. Жарым решенный болсо да жашагым келип атат. Жакшынакай жашагым келип атат. Ар бир күнү кыйнала берип чарчамалып, 3 жашымда түбөндө уже ыйлай берипчи. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммада каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз туугандар. Баяман деп чыгат, Мбанк, ушундай да Сбербанк Бактияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, туугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып ушул аппаратта жаткан учуру. Быйыл ким президент болот туугандар? Жакында бизде эң чоң президенттик шайлоо болот. Менин оюмча ошо кандидатын кое турган адамдардын арасынан ушул үчөө эң көп добуш алат деп ойлойм. Анан силер кандай ойлойсуңар? Ким президент болгонго лайыктуу? Президент боло турган ким бар? Ким президент болсо элге көбүрөөк пайдасы тиет? Ошону комментарийде чогуу талкуулап, талдап, анан эң татыктуусун чогуу тандайлы. Президент болгонго бизде ким ылайыктуу? Президент Садыр Жапаров өлкөнүн айрым аймактарында кошумча дем алыш күндөрүн белгилөө маселесин убактылуу укуктук жөнгө салуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык министрлер кабинетине 2026 жылдын 15 июлунан 2027 жылдын 1 июлуна чейин эксперименттик тартипте айрым аймактарда кошумча дем алыш күндөрүн белгилөө укугу берилет. Бул чечимдер тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылып кабыл алынат. Дем алыш күндөрү калк үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү, эл аралык жана мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүү же ыкчам чечүүнү талап кылган өзгөчө жагдайларда белгилениши мүмкүн. Жарлыкка ылайык кошумча дем алыш күнү берилген кызматкерлердин бир күндүк орточо эмгек акысы сакталат. Ал эми эмгек министрлигине 2027 жылдын 1 февралына чейин бул механизмдин алдын ала жыйынтыгына мониторинг жүргүзүү тапшырылды. Эгер натыйжалуу деп жыйынтыкталса, министрлик 2027 жылдын 1 мартына чейин тиешелүү мыйзамдык өзгөртүүлөрдү иштеп чыгып, министрлер кабинетинин кароосуна киргизет. Бишкек шаарындагы айрым категориядагы кызматкерлер үчүн 1 сентябрь дем алыш күнү деп белгиленди. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев кол койду. Ага ылайык 1 сентябрь борбор каладагы мамлекеттик бюджеттен каржыланган мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлери үчүн дем алыш күнү болот. Бул күнү кызматкерлердин орточо күндүк эмгек акысы сакталат. Ал эми үзгүлтүксүз иштөөчү мекемелердеги кызматкерлердин эмгек акысы эмгек кодексине ылайык төлөнөт. Ошондой эле жеке менчик уюмдардын жетекчилерине Бишкектеги кызматкерлерге 1 сентябрда орточо күндүк айлыгы сакталуу менен эс алуу күнүн берүү сунушталды. Мындай чечим Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары катышкан иш-чаралар өтүп жаткан учурда шаардагы тыгынды азайтуу жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында кабыл алынган.
Бул документ президенттин айрым аймактарда кошумча дем алыш күндөрдү белгилөө маселесин убактылуу укуктук жөнгө салууну киргизүү жөнүндө жарлыгын аткаруу максатында даярдалды. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев министрлер кабинетинин кезектеги жыйынын өткөрдү. Анда социалдык экономикалык өнүгүүгө байланыштуу актуалдуу маселелер каралды. Минкап мүчөлөрү Кыргызстанда мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн 2026-2028 жылдарга карата программасын кабыл алуу жөнүндөгү, ошондой эле мамлекеттик менчиктеги жер участоктарын пайдалануу үчүн ижара акысынын өлчөмүн аныктоо методологиясын бекитүү жөнүндөгү токтомдорду жактырышты. Кыргызстандын эл аралык аренадагы саясий салмагы улам барган сайын артууда. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн саммитине биринчи жолу 20дан ашык өлкөнүн президенттери келери күтүлүүдө. Бул жөн гана дипломатиялык жеңиш эмес, дүйнө коомчулугунун Кыргызстанды туруктуу, жоопкерчиликтүү жана стратегиялык чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүү өнөктөш катары тааныганынын айкын далили. Кыргызстан улам барган сайын чет мамлекеттер менен болгон эл аралык алакаларды арттырууда. Көп векторлуу тышкы саясат Кыргызстандын өзгөрүүсүз принциби бойдон калмакчы. Биз Азия, Европа, Америка өлкөлөрү, мусулман дүйнөсү менен мамилелерди өнүктүрөбүз. Ошондой эле Африка, Латын Америкасы жана Океания мамлекеттери менен дипломатиялык байланыштарды жана кызматташууну уланта беребиз. Кыргызстандын дипломатиялык тарыхында биринчи жолу 21 мамлекеттин лидери бир учурда Бишкекке келгени турат. Алардын айрымдары өлкөгө мамлекеттик сапар жасайт. Демек, Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылуусу эл аралык аренадагы салмагын дагы да арттырары айкын. Себеби Кыргызстан мурдагыдай жөн гана башкалардан жардам сураган мамлекет катары эмес, өзүн активдүү регионалдык оюнчу катары көрсөтө баштады. Азыр Кыргызстан дүйнө коомчулугуна туруктуу өнүгүү жолундагы стратегиялык чечимдерди чечкиндүү ишке ашыра алган, ишенимдүү өнөктөш катары таанылды. Натыйжада транспорт, логистика, энергетика жана туризм тармактарында кылымдар бою элге пайда алып келе турган мега долбоорлор биринин артынан экинчиси ишке ашууда. Алсак, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Кыргызстанды транспорттук туңгуюктан чыгарып, дүйнөлүк деңиз жолдоруна жана негизги соода хаптарына туташтырат. Биздин тышкы саясий ишмердүүлүгүбүздүн маанилүү багыты өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга жана анын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууга көмөктөшүү болушу керек. Кыргызстан энергетикалык көз карандысыздыкка дагы кагаз жүзүндө же сөз менен эмес, реалдуу долбоорлор жана конкреттүү чечимдер менен ишенимдүү кадам таштады. Камбарата бир кесе курулуп бүтсө, өлкө электр энергиясын экспорттоочу мамлекетке айланат. Кубаттуулугу 1860 мегаватты түзүп, жылына 5,5 миллиард киловатт сааттан көп электр энергиясын өндүрөт. Буга кошумча өлкө жашыл энергетика долбоорлорун дагы жапырт ишке ашырууда. Ысык көл облусунда жалпы кубаттуулугу 1900 мегаватт боло турган ири күн электр станциясынын биринчи фазасы ишке кирди. Бул долбоор өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылууга жана гидроэнергетикага болгон көз карандылыкты азайтууга багытталган. Расмий Бишкек прагматикалык позицияны карманып, убадаларын так аткарат. Мындан улам ири долбоорлор эл аралык өнөктөштөр менен стратегиялык кызматташтыктын аркасында ишке ашууда. Дүйнөдөгү абройлуу финансылык институттар Кыргызстанды тез өнүгүп жаткан экономика деп тааныды. Дүйнө коомчулугунун Кыргызстанга болгон ишеними жогорулап, аброю көтөрүлгөнү Бириккен Улуттар уюмунун аянтында дагы бир жолу тастыкталды. БУ-нун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкер болгондо 142 мамлекет колдоду. Демек, азыр Кыргыз Республикасы Борбор Азиядагы деңизге чыкпаган, тоолуу жана чакан мамлекеттердин үнү. 15 жыл мурда дал ушул аренада расмий Бишкек добуш топтой алган эмес.
Кыргызстан Коопсуздук Кеңешинин өркүндөтүү боюнча керектүү чараларды көрүүнү зарыл деп эсептейт жана бул чаралар көпчүлүк мамлекеттердин кызыкчылыгын эске алышы керек. Эгемендүүлүк алгандан бери чек ара маселесин чече албай, улам кийинкиге жылдырып келген Кыргызстан азыр эл аралык тынчтык жана коопсуздук боюнча эң маанилүү чечимдерди кабыл алуучулардын бири болду. Чек ара маселесинин толук чечилиши жөн гана жетишкендик эмес, бул өлкөнүн коопсуздугу жана толук көз карандысыздыгы үчүн кепилдик. Соңку жылдары коңшу мамлекеттер менен чек ара маселелерин жөнгө салууда негизги демилгечилердин бири болуп, Борбор Азияда туруктуу тынчтыкты жана өз ара ишенимди бекемдөөгө олуттуу салым кошту. Чек ара маселесинин толук чечилиши менен биз жаңы тынчтык, ынтымак жана ишеним дооруна кадам таштадык. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлинде глобалдык тоо күн тартибин жана экологиялык демилгелерди дагы көтөргөн лидерге айланды. Келерки жылы расмий Бишкек 2-чи глобалдык тоо саммитин өткөрөт. Анда дүйнө лидерлери, окумуштуулар Кыргызстанга чогулат. Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнө каршы глобалдык күрөштө күч аракеттерин арттырып, климат жана тоо жаатындагы демилгелерди ишке ашыруу боюнча аракеттерди күчөтүүгө чакырат. Эми Европанын асманы дагы Кыргызстан үчүн ачык. Дээрлик 20 жылдай убакыт Европа мамлекеттерине кире албаган Кыргызстан үчүн кара тизмеден чыгуу кадамы жомоктой сезилген. Бирок арадан 3 жыл өтпөй так белгиленген максат ишке ашты. Кыргыз авиациясынын Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгуусу өлкөдө дүйнөлүк стандарттарга жооп берген система түптөлгөнү далилденди. Азыр Кыргызстан дүйнөнүн 180ден ашуун өлкөсү менен кызматташат. Бир катар мамлекеттерде Кыргызстандын элчиликтери ачылып ымалат түзүлдү. Мисалы Италияда, Венгрияда, Египетте жана Эфиопияда. Азыр Кыргызстан Африка континентине чейин кулачын ачып, элчилигин түзүп Ботсвана, Буркина Фасо, Белиз, Багам аралдары, Гвинея, Бисау, Гондурас, Габон, Эсватини, Папуа, Танзания, Сомали жана Принципи сыяктуу экзотикалык өлкөлөр менен ымала түзүп кызматташа баштады. Европа биримдиги Кытай, АКШ, Россия, Индия, Пакистан, Түркия жана Иран сыяктуу өлкөлөр менен алака активдүү жүрүүдө. Жакынкы кошуна жана алыскы мамлекеттер менен дагы кызматташтык артып жатат. Эл аралык аренада Кыргызстан мурдагыдай жөн гана башкалардан жардам сураган мамлекет катары эмес, өзүн активдүү регионалдык оюнчу катары көрсөтө баштады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлис Акумбеков Италиянын айыл чарба техникаларын өндүрүүчүлөрүнүн улуттук федерациясынын делегациясы менен жолугушту. Анда агрардык тармакты модернизациялоо, заманбап технологияларды киргизүү, айыл чарба техникаларын жаңылоо жана инвестиция тартуу маселелери талкууланды. Ошондой эле Кыргызстанда айыл чарба техникаларын биргелешип өндүрүү мүмкүнчүлүктөрү каралды. Жыйынтыгында министрлик менен Италиянын федерациясы ортосунда өз ара кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Документ айыл чарба механизациясын өнүктүрүүгө, тажрыйба алмашууга жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга багытталды. Кайра иштетүү өнөр жай багытындагы жаңы оборудованияларды Кыргызстанга алып келип орнотуу боюнча биринчи кадам башталды. Бүгүнкү жолугуу кезинде биз ушул Кыргызстанда Кыргыз-Италия өнүктүрүү фондун ачуу боюнча да сунуш бердик. Ошонун алкагында эгер ишке ашса, демек дүйнөлүк базарларга Италиянын стандартына ылайык продукция чыгарганга мүмкүнчүлүк алдык. È stato un incontro molto importante, il ministro dell'agricoltura del Kirghizistan è stato molto disponibile. Кыргызстанды чоң мүмкүнчүлүктөргө тез өнүгүп жаткан өлкө катары көрөбүз. Бул жерде италиялык ишкерлер, компаниялар жана продукциялар үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөр бар. Италиялык техникаларды колдонуу менен жергиликтүү фермерлер ар бир гектардан көбүрөөк түшүм алып, өндүрүштү кыйла пайдалуу уюштура алышат. Айыл жергесиндеги фермерлер өндүргөн этти ортомчусуз шаар тургундарына жеткирүү максатында көчмө эт дүкөндөрү ишке кирди. Бул долбоордун негизги максаты элди сапаттуу жана жеткиликтүү эт менен камсыз кылуу, ошол эле учурда чарбакерлер үчүн жаңы сатуу мүмкүнчүлүгүн түзүү. Долбоордун жүрүшү менен айыл чарба министри жеринен таанышып, көчмө дүкөндөрдүн ишмердүүлүгүнө баа берди. Бүгүн суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинде министр Эрлис Акумбековдун катышуусунда жеткиликтүү баада эт сатуучу мына бул фуд трактордун тапшыруу аземи болуп өттү.
жакшы алып бара алышты, Көчмө эт дүкөндөрүн ишке киргизүү милдети Айыл чарба министрлигине караштуу Кыргыз Агрохолдинг ачык акционердик коомуна жүктөлгөн. Долбоордун алгачкы иши менен Айыл чарба министри жеринде таанышып, көчмө соода түйүндөрүнүн шарттарын көрүп чыкты. Бул көчмө дүкөндөрдө өлкөнүн айыл аймактарындагы фермерлерден түз сатылып алынган эт азыктары сунушталат. Бул долбоор кыска убакытта эгерде өзүнүн жакшы жыйынтыктарын көрсөтсө, бул дагы масштабталат. Санитардык нормаларга жооп берген жана толук талаптарга дагы жооп берген. Мына биз көчмө фуд-трактын ичиндебиз. Бул дүкөндүн ичинде бардык шарттар түзүлгөн экен. Өзүңүздөр байкагандай мынакей муздаткычы, ошондой эле дүкөндүн ичи аябагандай ысып кетпеш үчүн кондиционери, ошондой эле кол жууган жери дагы бар экен. Оптом базар менен анан жөнөкөй дүкөндүн ортосундагы ажырым бар. Ошо ажырымды жок кылуу максатында жана эттин баасын стабилдештирүү максатында уюштурулган долбоор болуп атат. Буну биз Өзбекстан Республикасынан жасатып келдик. Бул жерде бардык фин коддору менен официально заводдон чыккан фуд-трактор буларчы. Азыркы тапта мындай заманбап көчмө фуд-трактордон борборго оноо алынып келинген. Эми Бишкек мэриясы тарабынан дал ушул дүкөндөрдү жайгаштыруу үчүн атайын жер бөлүнүп, жакын арада жайгаштырылат. Негизги базарларыбыздын аймагында Аламидин бирдеги базар жагында Аламидинский рыноктан бөлүнүп атат. Ошондой эле Орто Сай базар жагынан да азыр эки жер тилке боюнча бөлүнүп жерлер иштеп жүрүп атат. Андан тышкары биздин четирээк жактарыбызда деп коебуз. Бул Арча Бешик аймагында, ошондой эле баягы 7 микрорайонбу, ошол 7 микрорайон жактардан бөлүп берип атабыз. Жалпысынан ошол 12 жер тилкесин азыр бөлүп бердик. Белгилей кетсек, учурда министрликтин чечими менен Кыргызстандан эт экспорттоого убактылуу тыюу салынган. Буга чейин эт негизинен түштүк аймак аркылуу Өзбекстанга жана Тажикстанга экспортталып келген. Ал эми быйыл күз айларында мал экспортун кайра жандандыруу боюнча уруксат берүү маселеси каралып, тиешелүү даярдык иштери жүргүзүлүүдө. Эмне себептен күздө биз ошол традициялык негизде жайыттардан, жайлоолордон малдарыбыз кайтат. Ошол мезгилде уруксат берели деген планыбыз бар. Азыр анын үстүндө иштеп атабыз. Дагы быйыл жамгырдуу болуп, тоют маселеси арзан болуп, эттин жана ошо сүттүн баасы мындай кескин көтөрүлбөйт деген прогнозубуз бар. Ошол эле прогноз ишке ашса, анда сөзсүз түрдө экспортту ачабыз. Адистердин маалыматына ылайык, көчмө эт сатуучу дүкөндөр 1 ай бою пилоттук режимде иштейт. Эгер долбоор өзүнүн натыйжалуулугун көрсөтүп, калктын суроо талабы жогору болсо, мындай көчмө соода түйүндөрү өлкөнүн бардык аймактарына жайылтылат. Айсулуу Асанбекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24. Бул арада Тезжет авиакомпаниясынын лицензиясы жокко чыгарылды. Мындай чечим Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги тарабынан кабыл алынды. Буга 7 июль күнү Манас эл аралык аэропортунда Тезжет авиакомпаниясынын аба кемеси Бишкек-Ош багыты боюнча жөнөп жатканда кырсыктаганы себеп болгон. Ал күнү аэропорттун бардык кызматтары дароо чара көрүп, коопсуздук боюнча ыкчам иштешкен. Бул окуядан кийин Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги расмий иликтөөсүн баштаган. Ошол эле учурда Тезжет авиакомпаниясына пландан тышкаркы инспекциялык текшерүү жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы менен өлкөнүн учуу коопсуздугуна түздөн-түз таасир этүүчү олуттуу мыйзам бузуулар бар экени аныкталган. Ушуга байланыштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги Тезжет авиакомпаниясынын лицензиясын жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алды. Мындан тышкары өлкө аймагында иштеген бардык авиакомпанияларга пландан тышкаркы инспекциялык текшерүү жүргүзүлө турган болду. Анын жүрүшүндө авиациялык мыйзамдардын жана учуулардын коопсуздугу боюнча талаптардын аткарылышына баа берилет. Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги кырдаалды толук көзөмөлдөп турат. Күнөөлүү адамдар мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартыла турганы дагы кошумчаланды. Учуулар менен жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна коркунуч жараткан ар бир авиакомпаниянын аталышына канча жылдан бери иштеп жатканына же авиация тармагындагы ордуна карабастан эң катуу чаралар көрүлөт. Мындай эскертүү Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги тарабынан берилүүдө. Учурда өлкөнүн учуу коопсуздугуна көзөмөл күчөтүлдү. Авиация тармагындагы акыркы окуяларды ортого салуу максатында Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Канат Төлөгөнов менен түз эфирде байланышка чыгып бир нече суроолорго жооп алалы деп турабыз. Канат Төлөгөнович, саламатсызбы? Саламатчылык.
Канат Төлөгөнович, дароо суроолорго өтөлү. Биз мына жогоруда айтпадыкпы, ушул 7 июлда кырсыктап Тезжет авиакомпаниясынын учагы тууралуучу сиздер тарабынан текшерүү жүргүзүлдү, кандай кемчиликтер табылды, олуттуу мыйзам бузуулар бар экен деген маалымат чыгардыңыздар, кандай мүчүлүштүктөргө жол берилгенин так айтсаңыз. Күтүүсүз инспекциянын натыйжасында текшерүүнүн жүрүшүндө учуу коопсуздугуна түздөн түз өткөн олуттуу мыйзам бузуулары аныкталды. Алардын негизлери төмөнкүлөр. Мисалы үчүн Бишкек 24 май ушул жылдын Бишкек Ош катамын аба кемеси катуу конууга дуушар болгон учак авиакомпания ички иликтөө жүргүзүлүп, техникалык текшерүү иштерин аткарылганга карабастан бул окуя милдеттүү түрдө Жарандык авиация мамлекеттик агенттигине жөнөтүлгөн эмес. Андан тышкары дагы учуу маалыматтар талдоо Бишкек Ош жана Ош Бишкек каттамдары боюнча учуу маалыматтар, жазуулар жок экени аныкталган. Жанагы кара ящик деп коебуз го, ошонун ичинде жазылган эмес да бир эки полет. Андан тышкары учактын экипажы катуу конуу фактысын техникалык журналга киргизилген эмес. Натыйжада талап кылынган көзөмөл жана баалоо процедуралары толук көлөмдө аткарылган эмес. Учактын командири мына бүгүн эле бүгүн ошо жокко чыгарылды сертификат эксплуатанта. Учактын командири тарабынан учууга чейинки тышкы кароо жана транзиттик текшерүү жүргүзүлгөн эмес. Бул учуу коопсуздугуна түздөн түз таасир эткен одоно мыйзам бузуу болуп саналат. Андан тышкары да EFB системасы жооптуу адис дайындалгабастан пайдаланып, программалык камсыздоо өз убагында жаңыртылган эмес. Учуу коопсуздугу боюнча кызмат көрсөтүүчү уюмга тиешелүү аудит жүргүзүлгөн эмес жана эксплуатациялык документтер жаңыртылган эмес. Ошондой эле текшерүүнүн натыйжасында авиакомпания учуу коопсуздугун башкаруу системасы толук кандуу иштелбегени аныкталды. Коопсуздукка байланыштуу тобокеликтерди аныктоо, маалыматтарды талдоо, оңдоочу чараларды өз убагында аткаруу жана бөлүмдөр ортосунда координация жетиштүү деңгээлде камсыздалган эмес. Натыйжада коопсуздук маселелери өз убагында реакция кылуу механизми натыйжалуу иштеген эмес. Бул мыйзам бузуулардын натыйжасы авиакомпания коопсуздук учурлары камсыз кылуу жөндөмү олуттуу шек жараткан. Ошондуктан Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин тарабынан жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында сертификат эксплуатанттын жокко чыгарылганына чечим кабыл алынды. Бул окуядан 2 күн өтпөй эле 9 июлда Разаков шаарына учуп барган Осман Airlines авиакомпаниясынын учагы да техникалык себептерге байланыштуу кайрадан Бишкек шаарына кайтууга аргасыз болбодубу? Анда техникалык мүчүлүштүктөргө байланыштуу учакты сүйрөгүч менен токтотмо жайга жеткиришкен. Бул окуя боюнча кандай чаралар көрүлдү? Осман Airlines'тын ошо гидравлика боюнча маселелери чыккан болчу. Бул биринчиден сигнализация эң биринчиден пилотторго айтылып келди, ушундай проблема бар. Бирок дагы кошумча 2-3 резервдик система бар, гидравлика система. Ошондуктан учуу коопсуздугуна түздөн түз таасир эткен жок. Пилоттор туура кылышты. Разаков конбой кайра Бишкекке кайтып келгенде азыркы болгон маалыматтарда толук кандуу бул маселе чечилди. Кайра учак өзүнүн түздөн түз башка Разаковго же башка бошко учуп кетти. Учуу коопсуздугуна таасир эткен жок. Канат Төлөгөнович, сизге рахмат. Биз менен түз байланышта Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Канат Төлөгөнов болуп биздин суроолорубузга жооп берди. Асманыбыз ачык, аба жолдорубуз коопсуз, каттамдарыбыз ийгиликтүү болсун деген тилек менен эфирди уланталы. Бүгүнкү күнү чет өлкөдөн буйрутма кылып, унаа сатып алган жарандар арбын. А бирок унааңызды тез эле арзан баада алып келип беребиз деп элди алдаган шылуундар да арабызда жок эмес. Анын кесепети менен жарандар же акчадан, же автомашинасынан жок калып жатышат. Алдамчылардын торуна түшүп калбаш үчүн эмнелерге көңүл бурушуңуз керек? Ички иштер министрлиги кандай кеңеш берет? Айнуска Асанбекова жооп издеп көрдү. Машинаңыз келди, куттуктайбыз. Чоң рахмат. Жеке унаалуу болуу көпчүлүктүн көксөгөн кыялы. Айрымдар бул үчүн айлап, жылдап акча чогултушат.
А бирок акыркы күндөрү чет өлкөдөн уна алып келип беребиз деген убадага ишенип, акчасынан да кайрылып, кыялынан да кур калган жарандар аз эмес. Ички иштер министрлиги дагы бул тууралуу билдирүү таратып, автоалдамчылык учурлары көбөйүп жатканын айтып, жарандарды сак болууга чакырды. Чет өлкөдөн уна алып келебиз деген көрдүк жарнакты көчөдөн, соц тармактардан көп эле көрүүгө болот. Бирок көпчүлүк жарандар ортомчулардын мыйзамдуу документтерин, ишенимдүүлүгүн текшербей эле келишим түзбөй туруп, ири суммадагы акчасын берип коюшат. Редакциябызга автоалдамчылыкка кабылдым деген жаран кайрылды. Ал чет жактан уна алып келип берем деген адамга ишенип, акчасын берген экен. Мен атайын Toyota Camry үлгүсүндөгү автомашинага заказ бергем. Кыргызстанга алып келип, бизнес катары. Менин таанышымдын таанышы болчу. 1,87,750 акш долларына. Биз сүйлөшкөндө айткан, убагында жетет, состояниялары баары жакшы депчи. Жабырлануучу милицияга арыз менен кайрылган. Бул факты боюнча алдамчылыкка чектелген жаран милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, учурда убактылуу кармоочу жайда. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин 4 бөлүгүнүн 1 пункту менен кылмыш иши козголгон. Шектөө кармалып, учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ички иштер министрлиги учурда мындай алдамчылык фактылары көбөйгөнүн билдирди. Жана жарандарды чет өлкөдөн кайсы бир нерсеге буйрутма берүүдө ири суммадагы акчаны онлайн же төлөм терминалдары аркылуу алдын ала которбоого чакырат. Ошондой эле келишимге байланыштуу бардык маалыматтарды, кат алышууларды тастыктаган скриншотторду, акча которулгандыгын тастыктаган дүмүрчөктөрдү, сүрөт видеолорду сөзсүз сактап коюуну эскертет. Мы бы порекомендовали бы гражданам. Биз жарандарга ири суммадагы келишимдерди же буйрутмаларды мүмкүн болушунча онлайн эмес, бетме-бет түзүүнү сунуштайбыз. Анткени ошол эле учурда экинчи тарап тууралуу керектүү маалыматтарды чогултууга мүмкүнчүлүк болот. Мисалы, телефон номерлерин алышып, жеке маалыматтарын тактап, керек болсо тил кат же башка документтерди тариздеп коюшат. Бул маалыматтар кийин кандайдыр бир маселе жаралса же алдамчылык фактысы аныкталса, далил катары кызмат кылат. Бирок чет өлкөдөн коопсуз түрдө унааны буйрутма кылуу толук мүмкүн. Болгону ишенимдүү текшерилген компанияларга кайрылуу керек. Акча төлөрдөн мурда алар чындап эле иштейби, өлкөдө расмий каттоодон өткөнбү деп сөзсүз текшерүү зарыл. Жана тааныштардан же компаниянын кардарларынан пикирин сурап коюу дагы ашыкча болбойт. Мындай жөнөкөй сактык чаралары кийин чоң чыгымга учурап калуудан сактайт. Эң негизгиси биринчи документ жагынан караш керек, офисти караш керек, жерди караш керек. Жер собственность болуш керек да, негизи. Ошо негизи эле жерди карап, анан изучать этиш керек, канча жылдан бери иштеп атат, актуальный болуп атабы, канча заказ келип атат, ошо Instagram баракчалардан, Telegramдан, TikToктон караса болот. Экинчиси официальный SWIFT банктан перевод кылыш керек. Что өзүнө дагы квитанциялар берилет, кайсы компанияга, кайсы счетко берилген өзүнүн бүт колунда болот ошолор. Мындан тышкары адистер уна тууралуу маалыматты жана аны алып келүүчү компаниянын мыйзамдуу иштеп жатканын чет өлкөдөгү расмий сайттар аркылуу да текшерип көрүүнү сунуштайт. Мындай жөнөкөй сактык чаралары ири чыгымдан жана алдамчылардын айла малынан коргойт. Айнус Касамбекова, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24. Суучулдар бүгүн да мыйзамсыз торлорду таап бир нече аймакты зыяндуу заттардан тазалады. Төп районунун жана Балыкчы шаарынын көл акваториясында рейд өтөп туристтик экологиялык милиция кызматынын өкүлдөрү көл түбүнөн жалпы узундугу 1800 метрди түзгөн мыйзамсыз балык уулоочу торлорду чыгарышты. Июль 2026 жыл биз туристтик экологиялык милиция кызматы Балыкчы шаарынын аймагында. Бул эскилиги жетип оролушкан торлор кайсы мезгилде көлгө салынганы белгисиз. Рейд учурунда Түп районунун аймагында, ошондой эле Балыкчы шаарынын көл акваториясында жалпы узундугу 1800 метр мыйзамсыз тор менен кошо бир топ таштанды чыгарылды. Кытай синтетикалык торлордун тазалоо иш-чаранын алкагында пароходстардын аймагынан ушундай толкун менен чыгарылып калган эски тор табылды. Туристтик экологиялык милиция кызматынын суучулдары күн сайын тор тазалоого чыкканы менен көлдүн түбү дагы деле табиятка кедергисин тийгизген синтетикалык калдыктардан арыла элек. Азыркы тапта көлдүн айланасы толугу менен текшерүүдөн өтүп, ар бир эс алуу жайлардагы пансионаттардын жээктери тазаланууда.
бир нече жылдан бери уланып келе жаткан тазалоо иштеринен улам көлдөн миңдеген чакырым тор чыгарылды. Аны менен кошо эс алуучулардын табиятка кайдыгерлигинен канчалаган таштандылар көлдү булгап, андагы жандыктардын өмүрүнө коркунуч алып келүүдө. Көлдү канчалык тазалаганда эмес, ар бир адам анын тазалыгына кош көңүл карабай, жоопкерчилик менен караганда гана жыйынтык болчудай. Элиза Нурматова, Жумабай Исманалиев, Ала Тоо 24. Талас облысы ички туризмдин негизги багыттарынын бири катары жыл сайын миңдеген туристтерди кабыл алат. Айрыкча Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркына келген эс алуучулардын саны көбөйүүдө. Туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу жана аларга керектүү маалыматтарды берүү максатында облуста туристтик милиция өз ишин күчөттү. Бүгүн алардын кызматкерлери Бешташ паркында эс алуучулар менен жолугушуп, коопсуздук эрежелерин түшүндүрүштү. Кененирээк кийинки материалда. Талас облусуна жылына болжол менен 50 миңден ашуун турист келип кетет. Алардын басымдуу бөлүгү облустагы көз жоосун алган аймактарды кыдырмайын кетпейт. Келген туристтер көбүнчө Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркында болушат. Андыктан алардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында атайын туристтик милиция түзүлгөн. Туристтик милиция туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн атайын түзүлгөн бөлүм. Анын негизги милдети келген конокторду коштоп, маалымат берүү жана эс алуу аймагында укук бузуулардын алдын алуу болуп саналат. Бүгүн алар дал ушул Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркында түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Казакстандан келсиздерби? Каспий теңизи билет чыгарсыздар. Сол 3000 километр жүрүп келдик. Жакшы. Кандай эс алып атасыздар, кандай жүрүп атасыздар? Сиздерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жардам керек болсо жардамыңыздарга, анан кийин могу суу жээктен абайлаңыздар, эс алууңуздар жакшы өтсүн, жакшы эс алыңыздар, тазалыкты да карап коюңуздар. Нуркен Тулеулов коңшу Казакстандан үй бүлөсү менен эс алууга келген. Бүгүн ага коопсуздук эрежелери тууралуу маалымат берилип, коомдук тартипти сактоо жана жаратылышка аяр мамиле кылуу зарылдыгы түшүндүрүлдү. Мына жерге келгенде биз тау үчүн келебиз, мына суу үчүн келебиз. Бизде мындай тау жок. Енді адам баласы қолда бардың қадырын білмейді дейді да. Мына қадірлі нәрсе міне, мына су. Бізде мұндай нәрсе жоқ. Бізде мына Каспийдің суын түшітіп ішеміз. Ащы су ғой бізде да. Мына су үшін біз үшін керемет нәрсе да. Чет өлкөдөн келген туристтер менен баарлашууда туристтик милиция кызматкерлери керектүү тилдерде кызмат көрсөтүшөт. Алардын арасында чет тилдерин эркин билген кызматкерлер да бар. Ошол эле учурда алар бир гана чет элдик туристтердин эмес, бардык эс алуучулардын коопсуздугун камсыз кылууга көңүл бурушат. Бул үчүн атайын кызматтык автоунаада бөлүнгөн. Милиция кызматкерлери менен чыгып аткан нерсе бул абдан керектүү нерсе. Себеп дегенде быйыл баса белгилеп айта кетсек, быйыл суу, аба ырайы табигый өтө өзгөчө болуп отурат. Албетте, мыйзамга баш ийиш керек. Бул табигый жаратылышты коргошубуз керек. Бүгүнкү иш-чаранын алкагында туристтик милициянын кызматкерлери аймактык милиция өкүлдөрү менен биргеликте Бешташ көлүнө чейин барып, туристтердин коопсуздугун камсыздашты. Келген туристтерге бая жол көрсөтүп, кайерге барыш керек, кайерге барбаш керек, ошолорду айтып, негизи Таласта эс алуучу жайлар бая бара турган жерлер көп. Көбүнчөсү Бешташ жайлоосуна келип атат да. Белгилей кетсек, учурда Талас облусундагы туристтик милиция бөлүмүндө 10 кызматкер эмгектенет. Бул бөлүм үстүбүздөгү жылдын июнь айында түзүлгөн. Мындан тышкары облус боюнча 500гө жакын тартип сакчылары коомдук коопсуздукту камсыз кылууда. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас району. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу күндөлүктү баяндап баштайбыз. Бул жолу биз каарманыбыз мүнүшкөр Нурсейит Бейшебеков тууралуу көрсөтөбүз. Ал алдыдагы алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктарын көрүп баштады. Мүнүшкөр учурда кушту тапка келтирүүдөн сырткары падыша жана ханыша аттуу бүркүттөрдү дагы багып оюндарга даярдап жатат.
Бакай Ата районунун тургуну Нурсейит Бейшебеков аталардан калган өнөрдү улап 26 жылдан бери мүнөшкөрлүк менен алектенет. Ушул тапта 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына керемет аттуу карчыга кушун таптап жатат. Ал 400 метр аралыкка үндөккө чакырууга жарышат. Бул карчыга куш казан кайнатат деп коет илгеркилердин айтымы боюнча. Жакшы карчыга куш менен мисалы күнүнө 10-15 кекилик алсаң болот. Жакшы куш менен. Анан табы да ошондой келишиш керек. Бул азыр неме? Балапан куш. Быйыл мына жаңы 1 жаш болду. Бул жаңыдан түлөп баштады. Эми Кудай буйрса, ушул көчмөндөргө чейин аракет кылып атабыз. Түлөп жетишип калабы деп. Али толук 2 ай бар экен. Кушту тапка келтирүү оңой эмес деген Нурсейит алардын мүнөзүн байкап, тамактандыруу тартибин так сактоо талап кылынаарын айтат. Анан талыкпаган машыгуу гана жемишин берет дейт. Мүнөшкөрлүк көчмөн элдердин маданиятынын ажырагыс бөлүгү. Бул өнөр кылымдарды карытып, атадан балага өтүп, кыргыз элинин улуттук сыймыгы катары бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Нурсейит Бейшебековдун айтымында, мүнөшкөрлүк көчмөндөр үчүн аң улоо гана эмес, адам менен жаратылыштын ортосундагы өзгөчө байланышты, чыдамкайлыкты жана эрктүүлүктү чагылдырган уникалдуу көрүнүш. Мээле агып, боот агып, Салбурун деп жер чалып, Манас баштап чоролор Салбурунга чыгышты дейт да. Манас атабыз дагы шумкар салган, бүркүт салган. Мына биз ошо Манастын урпактарыбыз. Биз келечекте ушуларды кийинки муундарга өткүзүп берсек экен дейбиз. Отур. Нурсейиттин колунда падыша жана ханыша аттуу бүркүттөр да тапталып жатат. Эт менен азыктанган алгырларды балапан кезинен колдон жем жегенге жана үндөккө көндүргөн, туурга отуруп калганда томогой кийгизип, колго конууга машыктырган. Анга салынуучу бүркүт таптуу, сергек жана күчтүү болушу шарт. Тор бүркүт бул өзү. Кармап келгенибизге бир 4 айдын жүзү болуп калды. Азыр көнүп калды. Бул бүркүттүүбүздүн аты падыша, теги бүркүттүүбүздүн аты ханыша. Ошо эки бүркүттү баягы булар мейкендиктин канаттуулардын падышасы болгондон кийин атына заты дал келсин деп ошондой койгонбуз да. Атты да туура коюш керек да. Улуттук өнөрдү жана улуттук оюндарды кийинки муунга өткөрүп берүү чоң милдет экенин айткан мүнөшкөр, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ата бабадан калган мурасты даңазалоого өмөлгө болорун кошумчалайт. Сүйлөгөндө ушул канаттары жаңы чыгат, куйруктары жаңы чыгат. Анан ошолор жетилгенден кийин анан баягы өзүнүн табына келет. Табында жакшы неме кылыш керек, тапташ керек, окаттан өксүтпөш керек буларды. Күнүнө баягы өзүнүн положено жей турган, курсагын тойгуза турган этин берип туруш керек. Анан жылуу мамиле. Мүнөшкөрлүк кыргыз элинин атадан балага мураста алып келген байыркы өнөрлөрүнүн бири. Баба салтын улантып, ата жолун жолдогон мүнөшкөрлөр бүгүнкү күндө да бул өнөрдү аздектеп келе жатканы чоң олжо. Рахат Бейшелиева, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Ала Тоо 24, Талас облусу. 8 июль Умай Групп үчүн маанилүү күн болду. Компания IFC менен өнөктөштүктүн башталганын жана 50 миллион ақш доллары өлчөмүндө каржылоо тартылганын жарыялайт. Бул Умай Групп компаниясына көрсөтүлгөн ишенимдин корпоративдик башкаруунун жогорку стандарттарынын жана Кыргызстанда заманбап азык-түлүк чекене соодасын өнүктүрүүдөгү маанилүү ролунун айкын далили. Тартылган каражаттар Бишкек шаарында жаңы борборлоштурулган көп температуралуу бөлүштүрүү борборун курууга багытталат. Бул заманбап логистикалык комплекс компаниянын инфраструктурасынын негизги бөлүгү болуп, өлкө боюнча Глобус, Народный, Спар жана Достор дүкөндөрүн товарлар менен мурдагыдан да натыйжалуу камсыздоого мүмкүнчүлүк берет. Бул долбоор компаниянын мындан аркы өнүгүүсүнө бекем негиз түзөт. Бүгүнкү күндө Умай Групп 172 дүкөндү башкарып, жана күн сайын 280 миңден ашуун сатып алуучуну тейлейт. Жаңы логистикалык инфраструктуранын аркасы менен Умай Групп компаниясы дүкөндөр тармагын кыйла кеңейтип, сапаттуу азык-түлүктүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатып, аларды жеткиликтүү баада сунуштай алат. Ошондой эле өлкө боюнча фермерлер жана өндүрүүчүлөр үчүн жеткирүү чынжырын дагы туруктуу кылат. Бул инвестициялар Умай Групп компаниясынын өнүгүшүнө гана эмес, Кыргызстандын жеке секторун чыңдоого, адамдар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө жана өлкөнүн заманбап азык-түлүк инфраструктурасын мындан ары дагы өнүктүрүүгө кошулган маанилүү салым болуп саналат. Умай Групп IFC менен кызматташууга кубанычта болуп, жана бул өнөктөштүк компаниясынын өсүшүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, сатып алуучуларга, өнөктөштөргө жана жалпы өлкөгө узак мөөнөткө пайда алып келет деп ишенишет.
Берүүнү ишемби 11 июлга карата аба ырайы тууралуу маалымат жыйынтыктайт. Жагымдуу кабарлар менен экран аркылуу жолукканча саламатта туруңуз.